Аздан кейін прямой чыгабыз. Эми түз эфирге чыгабыз. Так, анда башта берели. Саламатсызбы, Асхат байке? Дагы бир жолу кош келипсиз биздин ушул эми видеомостубузга. Мен бир сөз айтып кетейин деп эле, бир баштардан астын. Бүгүнкү телеэфир мигранттардын эл аралык күнүнө карата 18 декабрь болуп жаткан Инсан эле коомдук фонду жана мигранттардын кесиптик бирлиги менен биргеликте ааламды айланткан мигранттар аттуу маалымат кампаниясы өтүп жатат. Ошонун ичинде биз бүгүн Асхат Казакбаев менен жолугуп жатабыз. Ар бир эфир мигранттардын жекече эмгек турмушунун камтып, кабыл алган коомчулуктун кыйынчылыктарга карабай ийгиликке жеткен жетишкендиктери жөнүндө сөз кылабыз. Ар бир эфирден сакталган запистерин сиздер биздин Инсан эле коомдук фондунун социалдык баракчасынан көрө аласыздар жана YouTube баракчасынан таанышып, керек болсо ар бир убакытта бизге комментарий жазып, суроолор болобу, кеңештер болобу, биз менен байланышсаңыздар болот. Жана биздин каармандар менен биз тыгыз байланышта болуп, каалаган суроолоруңузга жооп бергенге даярбыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин коногубуз Асхат Казакбаев дедик. Ошол бул компания Америка элинин жардамы аркылуу АКШнын эл аралык өнүгүү USAID агентствосу аркылуу жана Winrock International борбордук Азиядагы коопсуз миграция программасы аркылуу ишке ашырылып жатат. Саламатсызбы, Асхат? Саламатчылык, рахат. Кандайсыз? Салам. Кыргызстандан биз ысык салам сизге айтып жатабыз. Сиз азыр каяктасыз? Мен азыр Сауд Арабиясындамын. Сауд Арабиясында Кобар деген шаарда. Асхат угуп жатабы? Угуп жатат. Сауд Арабиясынын Кобар деген шаарындабыз. Кечиресиз, бир аз интернет байланышы бузулуп калды, ошого угулбай калды окшойт. Дагы бир жолу кайталап койсоңуз чоң рахмат. Бир аз байланыш бузулуп калды окшойт. Асхат биз менен байланыштан бир азга чыгып кетти. Азыр кайрадан байланышабыз буюрса. Анда эмесе, эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор, Сауд Арабиясына миграцияга чыгуу боюнча суроолор болсо, ушул түз эфирдин комментарийларына астына суроолорду калтырып кетиңиздер. Биз жооп беребиз. Жекече Асхат Казакбаевга болгон суроолоруңуздар болсо, ылдыйга жаза бериңиздер. Биз ушул түз эфирде жооп бергенге аракет кылабыз. Саламатсызбы? Бир аз сизди жоготуп койдук дагы бир жолу. Кечирим сурайм, саламатсызбы? Биз азыр ошо Саудия өлкөсүндө Кобар деген шаардабыз. Асхат, сиз негизи өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз, каяктан болосуз, качан миграцияга чыктыңыз, үй бүлөлүк абалыңыз, эмне үчүн миграцияга кетип калдыңыз, ошол жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиз. Мен Лейлек районунун Ак Суу айылынан болом. Ошол мектепти, университетти аяктадым Кыргызстанда эле. Университетте Кыргыз-Түрк Манас университетин экономика жана башкаруу факультетинде башкаруу бөлүмүн бүтүрдүм. Анан Кыргызстанда 1 жыл иштедим. Кийин 5 жыл Дубайда иштедим, 1 жыл Катарда иштедим. Акыркы 2 жылда Сауд Арабиясында иштеп жатам. Биздин компания бул курулуш компаниясы. Мен ушул Сауд Арабиясындагы филиалында финанс бөлүмүн жетектеп иштейм. Ошо турган шаарыбыз Кобар шаары. Бизде бул Кобар шаары мындай, өзүңүздөр билген азыр дүйнөдөгү эң кымбат бренд болгон Saudi Aramco деген компаниянын башкы кеңсеси жайланышкан шаар. Saudi Aramco'нун эмесин айта кетейин. Бул себеби биздин да проекттерибиз бар Saudi Aramco менен. Saudi Aramco бүгүн 2 триллион 458 миллиард доллар турат баасы. Экинчиде эле турган Apple 309 миллиард. Эми ортодо триллиондогон айырма бар. Биз дагы ошол Saudi Aramco бул нефти менен байланышкан компания, производство, ошондой эле жеткизүү, кайра иштетүү
Биз алардын кургактыкта чыккан сырьелорун кемелерге, деңизге жеткизген темир жолдорун куруп жатабыз. Ошондой проектилерибиз бар. Ошо курулуш компаниясыбыз. Чоң рахмат. Сиз ошондо 5 жылдан бери Сауд Арабияда ошол эле шаарда жашап келатасызбы же жакын арада эле Амманга көчтүңүзбү? Жок, негизи мен 5 жыл Дубайда жашадым. Дубайда ушул эле компаниянын башкы кеңсесинде иштедим. Кийин ушул эле компаниянын Катардагы Доха шаарында филиалында иштедим 1 жыл. 2 жылдан бери ушул эле Дубайдагы компаниянын Сауд Арабиясындагы кеңсесинде Жидда жана Даммам, Кобар деген шаарларында иштеп жатам. Чоң рахмат. Ошол бизди бүгүнкү түзөтүүбүздөгү кызыктырган суроо, сиз мындай азыркы кезде Кыргызстанда аябагандай квалификациялуу кадрлар сыртка чыгып кетип жатат да. Мисалы үчүн сиз жогорку билимдүү, биз дагы бир аз сиз жөнүндө справка жазадык. Анан мектепте да аябай мыкты окуган, университетте дагы мыкты окуган. Анан эмне үчүн сиз Кыргызстанда калган жоксуз? Кыргызстанда жумуш табылган жок беле? Миграция эмнеден болот, же болбосо мигранттар эмнеге мигрант болот деген эмеде биринчи эле бул бардыгынын окшош себеби бул бардыгы өзүнүн финансылык, анан материалдык абалын жакшыртуу да бардыгынын. Буга эмне түрткү болот? Ал жерде толтура себептер бар. Мисалы, бизде убактыбыз кенен эле дедиңиз, кенен айта берсем болот, туурабы? Ооба. Мисалы демографиялык эмелерден кризис, демографиялык кризис деген түшүнүк бар. Демографиялык кризис бул өнүккөн өлкөлөрдө башка бир мүнөздө, өнүкпөй калган өлкөлөрдө башка бир мүнөздө. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө жумушка жарамдуу калктын саны азайып кетет, төрөттүн аздыгынан. Экономиканы өнүгүү темпинде кармап туруу үчүн бул өнүккөн өлкөлөр жумушчу күчүнө муктаж болот. Ошентип сунуш талап пайда болот. Мигранттарга талап, же болбосо жумушчу күчүнө талап пайда болот. Бизге окшогон өлкөлөрдө биздин территориябыз, же болбосо экономикалык абалыбыз Кыргызстандын баягы биздин жөнөкөй алгачкы муктаждыктарыбызды дагы каршылай албай калгандыктан биздин адамдар дүйнөгө мигрант болуп чыкканга муктаждык пайда болот дагы. Ушул жерде кызыкчылыктар кесилишип, ар ким ар кайсы өлкөдө жүрөт. Мисалы, Россияда бир канча миллиондогон, дагы дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө азыр кыргыздар көбөйүп жатат. Негизинен дүйнөдө азыр 275 миллион эл миграцияда жүрөт. 275 миллион. Дүйнө эли 7 миллиард болсо, 275 3,5% болот. Кыргызстандын 7 миллион элинин 1,5 миллиону миграцияда жүрөт. Бул деген 21%. 60 немеде дүйнөлүк көрсөткүчтөн 6-7 эсе чоң Кыргызстандын миграциялык көрсөткүчү. Мына ушундай жөнөкөй гана себеп менен биз дагы Кыргызстанда өзүбүздү өтө таба албагандыктан мындай чет өлкөдө болгон потенциалыбызды колдонуп иштей турган биз жумуш издөөнүн аркасында болдук. Ошентип бир канча өлкөнү баягы проба кылып көрүп, анан эң биринчи болгон мүмкүнчүлүк Эмираттардан чыкты. Анан ошол эмигранттарга миграция болгонго туура келди. Ошентип 2013 жылдан 2020 жылга чейин 8 жылдан бери ушул жакынкы чыгыш аймактары деп коет. Ушул жерде 2-3 өлкөдө иштеп жатам. Чоң рахмат. Мен болгон суроомда жана сиз айтып кеттиңиз, Сауд Арабия ошол чыгыш өлкөлөрүнө бараткандан астын бир нече мамлекеттерди мындай талдап көрдүңүз, кайсы сизге ылайыктуу экендигинчи. Анан ошондо азыр кандай айырмачылык бар? Мисалы үчүн мындай СНГ мамлекеттеринен мисалы үчүн чыгыш мамлекеттерине болгон кандай айырмачылык бар? Мисалы үчүн кандай мигранттарга ошол мамлекеттер муктаж? Анан кандай квалификация, кандай десем кесип мындай талап көбүрөөк? Талап көбүрөөк. Биринчиден, мен мисалы, сиз биринчи Кыргызстанда мигрант болуп чыгардан мурда тааныша баштайсыз, кайсыл жака кетсем депчи. Ошондо ар бир өлкөнүн өздөрүнүн миграциялык саясатына көрө ар түрдүү талаптары бар мигрантка болгон. Мисалы, бизге эң жөнөкөй же болбосо талабы дээрлик жок болгон өлкө бул Россия. Биз чемоданды чогултуп билет алсак эле болду, Россиядабыз да.
Мисалы мен биринчи кетейин деген өлкө бул Канада болчу. Анын миграциялык саясаты ушунчалык кыйын. Документтерин баардыгын тапшыргандан кийин жарым жыл, бир жыл күткөндөн кийин дагы отказ келет. Мисалы алып калдым деп айтты да. Ушунчалык кыйын. Эмираттарда болсо биздин кыргыз баягы документтерибиз жеке сектордогу мисалы дипломдорубуз жеке секторго өтүмдүү да, частный сектордо өтүмдүү. Мындай квалификацияны көбөйтүү, жогорулатуу, дагы башка ар түрдүү талаптарды койбойт. Келип туруп эле эгер жумуш тапсаң, компаниянын талаптарына жооп берсең, тапшырмаларын аткара алсаң, сени жумушка ала берет. Негизинен жакынкы чыгышта мисалы Дубайда кыргыздар көбүрөөк, көпчүлүгү мисалы кыргыздар үчүн айтайын мен. Баягы баягы сатуучу болуп иштейт, отелдерде иштейт, официант болуп иштейт, кесиби боюнча иштегендер бар, стюардтар бар. Негизинен көпчүлүгү ушундай жумуштарды аткарып атат. Демек, ушундай Кыргызстандан ушундай мигранттарга талап бар да. Сиз деген ошол көп жылдан бери ошол мамлекеттерде иштеп жүрүп, ошол кыргыздардын жамааты менен тыгыз байланышта болсоңуз керек. Анан ошол кыргыздар ошол мамлекеттерге миграцияга барганда негизги 3 кыйынчылыгы кандай? Мен эми баягы кыргыздар менен тыгыз байланыштабыз. Дубайда негизинен өтө тыгыз байланышта болчук. Саудияда кыргыздар дээрлик жок экен. Ошого байланышыбыз деле жок. Бир эле мугалим бар, ал дагы полу кыргыз, Американын жарандыгы бар, Алмаз деген байке. Экөөбүз эле ушундай байланышып турабыз. Башка кыргыз деле жок окшойт. Баягы теологиялык, Саудия баягы ислам өлкөсү болгондуктан теологиялык окуу жайларда окуган кыргыз жаштары бар деп эмнеден айтып калышты, элчиликтен. Анан негизи кыргыздар аз. Ал эми Дубай ушул жакынкы чыгыш Катар өлкөлөрүндөгү кыргыздар эң биринчи жолуккан баягы 3 көйгөй дедиңиз туурабы? 3 көйгөй. 3 көйгөй жок. Эгер кыргыз бул жака официалдуу жолдор менен келсе, визаң бар, жумуш job offer деп коет го, жумушка сунуш. Ал бар. Билетиңди компания алып берет. Келгендеги бир айлык расходторуңду компания отелиңди, тиги буңду төлөп берет. Ушундай шарттар менен келе жатсаң, анда сенде жумуш бул жакта кыйынчылык жок. Кыйынчылык эмнеде болушу мүмкүн? Бул экинчи жумушка байланыштуу эмес жактарда болушу мүмкүн. Бул погода болушу мүмкүн. Бирөө ысыкты көтөрө албашы мүмкүн. Бирөө жумуш талаптарынын кыйындыгынан баягы чарчап кетиши мүмкүн. Баягыдай ушундай экинчи деңгээлдеги кыйынчылыктар да. Буларды санай берсең көп. Ар кимдин ар түрдүү арманы бар дегендей. Негизинен сен официалдуу жолдор менен келип жумушка кирсең, талаптагыдай миграциялык саясат жүргүзгөн негизде ошол каналдар аркылуу келсең, бул жакта эч кандай кыйынчылык жок. Сиз жана туура айтып кеттиңиз, эң негизги маселе бул официалдуу түрдө гана жумушту тапсаң, ошондо эч кандай маселе пайда болбош керек да. Ошол көптөгөн кыргыздар азыр чынында эле Сауд Арабия болобу, Дубайга болобу официалдуу түрдө жумушка орношкусу келет. Сиздин өзүңүздүн ошондой орустар айткандай опытыңызга жараша кантип официалдуу түрдө жумушка орношсо болот? Мисалы үчүн аябай Кыргызстанда көп баягындай жекече агентстволор бар, жумушка орнотуучу. Анан биз билбейбиз да кайсынысы кооптуу, кайсынысы коопсуз, чынында эле легалдуу түрүндө, официалдуу түрүндө жумушка орноштуруп берет депчи. Анан кээ бир учурда аябаганда көп скандалдар болот. Мына Польшага, Венгрияга агентстволор болот, адамдар барып бир аз акча беришет, ошол жака мен кетишим керек деп, паспортко, виза алууга. Бирок ушундай учурлар болот, ошол агентстволор мындай кандай десем, алдап, акчасын алып жок болуп кетишет да. Ошондой кыйынчылыктарга учурабаш үчүн ошол Саудия Арабия болобу же эми Катар болобу, ошол мамлекеттерге кандай эмелер бар, ресурстар, ошолор аркылуу жумуш таап кетүүгө. Ооба. Мен баягы биринчи кантип алданып калбоо керек дегениңизге жооп берип коеюн, кийин кантип кетсе болот. Кантип алданбаш керек? Мигрант бул даяр болуш керек. Кайсы бир өлкөгө жөнөгөн мигрант, ниет кылган мигрант, жөнөгөн адам даяр болуш керек. Бардык жагынан, моралдык жактан, психологиялык жактан мындай
айта берсе уяты жок, мындай интеллектуалдык жактан да. Мисалы, адам алданып бараткандагы билбегенчелик деңгээлде болбош керек. Адам алданбаш керек. Азыр 21-кылым болуп атат. Интернетке кирсең бардык нерсе табылат, мисалычы. Эгер атайын сени алдайм деп мындай сомнительный нерселердин аркасына түшпөш керек. Оңой жолдору десе ишене калбаш керек. Мыйзамдар боюнча бая эле айтып өткөнүбүздөй официалдуу кантип ошол жака өзүңдү трансфер кыласың, ошол жөнүндө ойлонуш керек. Кыйын болобу, ошонун талаптарына жооп бериш керек. Ошентсе эч кандай, мен ойлойм, мындай алданып калбайт же дагы бир мошенниктердин колунун курмандыгы болбойт бир операциялардын. Дубайга кетүүнүн кандай жолдору бар? Ошол агенттиктер менен Кыргызстандан Катарга, Дубайга, Кувейтке агенттиктер аркылуу эле келет, элдин көбү. Себеби булар Дубайдагы атайын ошондой HR компаниялар менен иштешет. Алардын жумуш берүүчү компаниялар менен контракттар бар. Алардын ортосунда контракттар бар. Керек болсо барып ошолорду жумушка өттүң дегенден кийин, интервьюну, жоп офферди алгандан кийин ошол документтерди дагы талап кылганга, сураганга болот. Же болбосо Дубайда Дубай кыргыздары деген толтура социалдык мессенджерлер аркылуу толуп атат. Бүгүн мындай мүмкүн эмес да, алданып калууга жол жок. Ошондой болуп атса дагы мигранттарыбыз алданып калып атат эмнеге. Ошого алданбагыла, эч кандай эмеси жок. Чын айтасыз, туура айтасыз. Негизги жөнөкөй квалифицированный эмес, кандай айтсам, жумуштарга негизги тандоо критериялары кандай? Мисалы үчүн мен Кыргызстандан жөнөдүм дейм, иштегенге. Мага баары бир кандай жумуш, мен лишь бы иштеп, акча таап келсем болду. Бирок тилди билбейм, алардын культурасыны, каада салтын дагы билбейм, алардын баягындай ошол жактагы ичинде иш кагаздары, баягы закон актыларын да билбейм, мигранттарга карата кандай эмелер бар. Кантип мен даярдансам болот? Биринчи тил, себеби тилди билбесеңиз келбей эле коюш керек. Тил билген адам дагы бир адам дейт го, бир тил билген адам бир адам. Сиз тил билбесеңиз, бул жака келсеңиз, адам эмессиз да ошондо. Мындай кыргыз бойдон кала бересиз. Жумушка табуу, жумушка кирип бул мүмкүн эмес. Кыргыздар, келген кыргыздардын эң жок дегенде англис тилин билиши шарт. Себеби бул жакта бизнестин тили, жашоонун тили бул англис тили, араб тили эмес. Көпчүлүк араб тили деп ойлобосот кээде. Англис тилин мыкты билсеңиз, келе берсеңиз болот. Араб тилин жакшы билсеңиз, дагы жакшы. Орус тилин билсеңиз, туризм компанияларда иштегенге, Кытай тилин билсеңиз дагы жакшы. Же ушул тилдердин бир экөөнүн комбинациясы менен дагы келсеңиз, өтө кыйын, жөнөкөй катардагы эмес, мыкты жумуштарды таап иштегенге болот. Ошондуктан тил үйрөнүүнөн башташ керек. Англис тили. Англис тили менен баштап, англис тилди билгенден кийин анан агенттиктер аркылуу чыгып, ошондой неме кылса болот. Дагы бир жолу бар. Түз эле турист визаны алып туруп, Дубайга учуп келип, бул жерде дагы себиңизди көтөрүп алып, эшиктен эшик каккылап жумуш издесеңиз болот. Эгер компания сизди туура татыктуу көрсө, сиз бул жерден жумушту табасыз турист виза менен. Алар сизге жумушка сунуш даярдайт, виза даярдайт, билетиңизди даярдайт, Кыргызстанга барып, кайра келесиз. Өлкөдөн турист виза менен чыгып туруп, кайра жумуш визаны сизге жөнөтөт, жумуш виза менен кайра Дубайга, же Катарга, же Кувейтке, же Саудияга келесиз. Ушундай. Рахмат. Анан кийин сиз жана айтып кеттиңиз, мурдагы суроого жооп бергенде, көптөгөн баягы социалдык тармактарда кандайдыр бир кыргыздардын ошол мамлекеттердеги болгон жамааттары, уюмдары, баракчалары бар. Ошол жакта бири-бири менен маалымат алмашат. Ошол баракчаларды кыскача эң негизги чоң чынында эле келечектеги болочок мигрантка кандайдыр бир пайдалуу маалымат таба ала турган ресурстарды айтып кетсеңиз азыр. Ошол баракчаларданбы? Ооба. Ошол баракчаларда мисалы миграция ушул жака барам деген балдар, кыздар өздөрү кирип жазып атат. Мен Дубайга кетким келип атат, кандай кылышым керек, эмне кылышым керек. Ошол баракча кантип аталат, мисалы үчүн? Мисалы Дубайдагы Инстаграмда Дубайдагы кыргыздар деген баракча бар. Кириңиздер, жазылыңыздар, подписчик болуңуздар, маалымат алып туруңуздар. Сиз Дубайга келбесеңиз дагы Дубайдагы кыргыздардын жашоосу жөнүндө, алардын жаңылыктары жөнүндө маалыматтарды алып турасыз да. Мисалы Facebook'ta Kırgız Club деген бар, Kırgızstansı VUAI деген бар, ар түрдүү орусча, англисче, кыргызча группалар бар. Баягы Facebook'ка кирип эле
издей калса чыгат го азыр, чыгып атат. Ошентип Инстаграмды эле ошентип издеш керек. Жетиштүү эле. Рахмат. Анан мен жанагы ошол чыгыш элдеринин каада салты жөнүндө бир аз жана эме айттым эле, ошол дагы кичине ар кандай болушу мүмкүн депчи. Кыргыздардын каада салтынан алар кантип айырмаланышат? Бул жерде каада салты өзүңүз билгендей баягы басымдуу бөлүгү локал деп коет, баягы жергиликтүү элдин басымдуу бөлүгү булар мусулмандар. Анан булар өздөрүнүн немелери бар. Бирок бул аймактын бир өзгөчөлүгү бар. Сиз ошол каада салттан, ошол менталитеттен эч кандай таасирленбейсиз. Булар ушундай система курган, бүтүндөй дүйнөдөн келген мигранттар. Мисалы менин Бразилиядан, Аргентинадан келген, Америкадан келген, Сингапурдан келген, Кытайдан келген тааныштарым бар, досторум, тааныштарым бар. Биз бардыгыбыз Дубайда болобу, Саудияда болобу, Катарда болобу, бул менталитеттен же болбосо ушундай немелерден кыйналып калган жокпуз да. Бул жерде мындай страна немелердики да, космополиттердин өлкөсү. Мисалы бүтүндөй баягы ааламдашкан адамдар келет бул жака. Мен өзүнүн бир нерсесини жергиликтүү эл дагы өткөзгүсү келбейт келген мигрантка. Өзүнүн баалуулуктарын болобу же баягы таңгалабайт. Келгендер дагы кайсы бир өзүнүн ашыкча аракеттери менен же өзүнүн өлкөсүндө болгон бир терс адат көрүнүштөрү менен жергиликтүү элди, башка мигранттарды дагы баягы таасирлентпейт, таңгалабайт. Ошондуктан бардыгы мындай гармонияда эле жашап атат деп ойлойм. Рахмат. Ошол эле суроого байланыштуу жана биз сиз менен байланыштардын алдын 18 декабрь күнү Россиядагы биздин мекендештерибиз менен маек кылганбыз. Ошол маекте мындай дискриминация темасы дагы көтөрүлгөн болчу. Ошол тема чыгыш мамлекетиндерде актуалдуубу? Дискриминация дээрлик жок эсе. Мындай сенин расалык же диний же дагы башка мындай неме кара дискриминация жок эсе. Себеби бул жакта христиандар бар, бардыгы бар, чиркөөлөр бар. Сиз мусулман өлкөсү тиги бул дешиңиз мүмкүн, бирок ошончолук баягыдай өлкө, глобалдашкан ошол адамдарга шарт түзгөн өлкө. Дискриминация бир эле жерде бар. Бул жерде бул атайын уже немеде, мисалы айлык биз бухгалтерияда иштегенибиз үчүн билебиз ким канча айлык алып атат, каяктан келгендер. Мына ушул айлык берген жагында дискриминация бар. Бул кандай? Мисалы Европа, Россия, Америкадан келген жарандар мисалы $3 айлык алса, СНГдан келгендер $2. А мына Пакистан, Индиядан келгендер $1. Пропорциясы дээрлик ушундай да. Ушунчалык бир эле кылган иши үчүн ушунчалык башка айлыктарды алышат. Ушуну туура көрсөң, муну элдин баары эле билет. Ушуну туура көрсөң, келип иштей берсең, атак мындай берки биз ойлогон баягы тыштан сага сүйлөп, сен не кылып жүрөсүң дегендей, же кожаң башка, тигинин башка, мунун башка дегендей андай четтетүүлөр немелер жок бул жакта, дээрлик жок. Рахмат. Бир аз байланыш кичине начарлап калып атат. Угулуп жатабы азыр? Угулуп жатат. Рахмат. Менин эмки суроом ошол жанагы эмгек укуктарына менен байланыштуу. Мигранттарга карата эмгек локалдуу баягындай эме закондор менен кандайдыр бир чара көрүлөбү? Ошондой фактылар болгондо. Кандай да бир кайталап коесузбу? Катып калды. Мигранттарга карата кандай эмнеге чара көрүлөт? Мен жана сизге айтып кеттим эле, ошол эмгек укуктары боюнча мигранттарга болгон кандайдыр бир чынында дискриминация барбы? Анан ошол жергиликтүү баягы закондор менен мигранттардын укугу, эмгек укуктары корголобу? Түшүндүм, сурооңузду түшүндүм. Биз мигранттар бул нерсени баягы Саудия мисалы бул мигранттарды импорт кылган өлкө да. Мисалы ошондой эле учурда Саудиянын өзүнүн дагы эли бар. Анан бул жерде Саудия өз элин коргоп атканда
мигранттар бизди дискриминация кылып атат деген түшүнүк бул туура эмес. Менин оюмда. Мисалы кандай? Саудияда ушундай. Бизде мисалы биздин ар бир фирмада 10% саудиялык иштеш керек деген бар. Бизде сизге угулуп жатабы, катып калды? Бир аз катып калды эле. Кечиресиз. Дагы бир жолу кайталап койсоңуз. Уланта берейин. Ошол Саудияда мисалы саудизация деген программасы бар да. Бул мигрант мисалы азыр бардык нерселер мисалы Саудия мурда чындап мигранттарга муктаж болгон. Бүгүнкү күндө Саудия айтып атат, мисалы биз жүргөн өлкө жөнүндө айтып жатам да мен. Биз Саудия 70-80 жылдарга чейин Саудияда мындай илим, билим, медицина деген таптакыр болгон эмес. Бизде мисалы бул нерселер 1916 жылдары Советтер Союзунун орношуу менен башталган да, эле картуу тиги бул болуп. Саудия ошону 70-80 жылдарда баштады. Себеби нефт табылды, ошонун акча пайда болду, ошонан инвестиция кыла баштады. Бүгүн Саудия айтып жатат, мен мурда мигранттарга муктаж болчумун. Азыр мен уже балдарымды окуттум. Бул жакта мен биздикилер саудиттер иштеш керек деп жатат. Бирок ошол эле убакта бүгүнкү Саудиянын экономикасына мигранттар бардыгы таштап чыгып кетип калса, Саудиянын эли өзү көтөрүп кете албайт. Аны дагы билет. Бирок саудизация деген программасын, планын баштаган да ишке ашырууга. Мисалы мен бухгалтерияда иштейм. Мен баягы визамда аккаунтант деп кетет, бухгалтер деп өтөт. Бухгалтерларга уже Саудия запрет койгонуна 2-3 жыл болуп калды. Мен сизге мындай по секрету айтып коеюн, мен бул жерде азыр архивист деген виза менен жүрөм да, архивист деген. Себеби мен кылган жумушту бүгүн саудитке берип койсо, ал кыла албашы мүмкүн. Же мындай мүмкүн эмес да, азырынча мүмкүн эмес. Бирок алардын программалары бар ушундай. Мисалы азыр жаңы мыйзам чыкты, инженерлер. Саудия айтып атат, мен инженерлерди чыгардым уже, инженерлер кеткиле деп атат. Азыр биз болгон инженерлерибизди алмаштырып атабыз, визаларын ар нерсе кылып атабыз. Ушуга окшогон нерселер. Бул Саудия өзүнүн эмгек баягы рыногун коргоосу. Мигранттарды кодулоо дебешибиз керек бугачы. Ушул шарттарга чыдайсыңбы келишти, чыдабайсыңбы кете бер деген. Башка жака, башка өзүңө ыңгайлуу жака кет деген сөз да. Муну туура түшүнүп, туура подход кылыш керек. Бирок бир нерсе бар. Ушундай нерседен мигранттар чындап эле мындай моралдык немеде травма алат да, мисалы көп эле жактачы. Из-за того, что подход мындай туура эмес болгондугу үчүн. Ошону туура кылып алса өздөрүгө жакшы. Экинчиден, ал кодулоо бар дейли. Ал кодулоо мигрант, Кыргызстандын мигранттары. Кыргызстанда да мигранттарга кодулоо бар. Мисалы Россияга кетет мигранттар, Россиялап кетет, Россияга барып кыйналат, 2-3 жыл жүрөт, паспорт алат, кыйналбайм деп. Эми паспорт алса эле ал Володя же Иван болуп калбайт да. Мисалы көзү баягыдай эле ойдон тура берет немеси, ал болгону кээ бир формалити, ошолорду азайтат, формалдуу бир кыйынчылыктарды азайтат. Кыргызстанда аны жарандуулуктан чыгарып таштайт. Бул жакта жери бар, үйү бар, аны башкага каттатыш керек. Бизде кош жарандуулукта Кыргызстан сөзсүз барыш керек да, мигранттар үчүн барыш керек. Бүгүнкү мигранттардын кылып жаткан эмгеги бул баа жеткис, мисалычы, баа жеткис. Мигранттар, мына мен сизге бир мындай цифра берейин, сизди шок кылат. Мисалы мигранттар, мисалы Кытайдан 30 жылда Кыргызстан 1,5 миллиард доллар карыз алыптыр. 1,5 миллиард. Аз эле акча. Бирок ушул 1,5 миллиард мына бүгүн өзүңүз көрүп атасыз, бүтүндөй кыргыздарды бутка тургузуп койду. Өкмөт жөн эле көзү алайып потеря болуп калды почти. Кыргыз, эми караңыз, мен сизге бир цифра берем азыр. Мигранттар бир жылда орточо жакшы жылдары мисалы 2019 жылдары 2,17 миллиард, 2,17. Азыр 20-жылы пандемияга карабай 1,9 болуп калды. 2ге жакындап баратат. Жылдын айыгы менен 2 миллиард болуп калды. Орточо 2 миллиард деп алайлы. 2 миллиард.
90 жылдан 2000 жылга чейин мындай миграцияда бир 300 миңдей кыргыз жүргөн. Аны эсептебейли. Акыркы 20 жылда 2000 жылдан 2020га чейин жылына 2 миллиард дегенибизде 40 миллиард доллар мигранттар акча которуп атат. 40 миллиард доллар. 1,5 миллиард менен 40 миллиард доллар салыштырсаңыз, бул бир, эки. Бул 40 миллиардка биз 90 жылдардагы 10 жылдык үчүн 5 миллиард кошсок 45 миллиард болот. Анан бул банктагы транзакцияларда баягы регистрациясы болгон которуулар. Ал жакта транзакциядан өтпөй Россиядан кайткан ар бир кыргыз чонтоюна 2-3 айлыгын салып алып кайтат. Биз деле эмес. Неге Вестер Юнионго төлөйүн же дагы бирөөгө төлөйүн деп салып алып кайтасың. Муну кошсоң бул 60 миллиард долларга жакындайт. 60 миллиард доллар. Мигранттар 30 жылда Кыргызстанга 60 миллиард, эң аз 60 миллиард доллар которду. Эми караңыз. 1,5 миллиард доллар мына Кыргызстанды ушунчалык титиретип атат. 60 миллиард доллар Кыргызстанга келбей калганда кесепети кандай болмок? Кыргызстан жарылып эле кетмек. Ушул 60 миллиард доллар кыргыз экономикасына түшпөгөндө ушул аралыкта мүмкүн мамлекеттик бүтүндүккө мүмкүн доо кетип калмак да. Азыр мигранттарга мисалы ушул 30 жылда ушундай кылган каармандыгына карабай, өкмөттүн кылган саясаты өтө баягыдай болуп атат да, мындай. Аларга татыктуу мамиле кыла албай атат. Өкмөт миграциялык саясат өтө жаман. Мисалы, жана эле айттым бир барьерди. Тияктан жаранды калса, бул жакта жарандыгын алып коюп атат депчи. Бекен карт бергиле, жарандык бергиле десе, ойлонуп көрөбүз деп кыйынсынып атат. Мисалы, Кыргызстанды куткарып турган мигранттар экенин түшүнүп алдык азыр, туурабы? Цифралар менен. Мына караңыз. Доллардын курсу дагы, мисалы, Абдыгулов же дагы бир Борбордук банктын баягы башчысынын интервенция кылганынан, валюталык интервенция кылганынан эмес да алчы. Бул мигранттардын жөнөткөн акчасынын эсебинен. Анын баягы интервенция деген бул эми агрессивдүү аралашуу да. Интервенция бул экономикалык немеде дагы, мисалы, түшүнүктөрдө дагы бул өтө мындай өтө баягы жакшы нерсе эмес да булчу. Айласыздыктын иши деген сөз. Валюталык интервенция кылып курсту кармап, курс кайра эле жогорулап кетип атпайбы? Ошондуктан мигранттардын бул кызматы бурду өтө чоң. Муну баалаш керек. Мигранттарга мисалы мамлекеттин саясаты, миграциялык саясаты болуш керек. Биз мисалы аларды даярдоо. Миграцияга мисалы Россиядан которулат дейм, элдин баары Россияда жүрөт. Орточо жылына 2000 доллар которот экен жылыначы. Бир адам, бир мигрант. Эгер биз ошол мигранттарды даярдап, мисалы англис тилин үйрөтүп, Корея, Япония азыр өтө мигранттарга муктаж алып келди. Себеби Япония мигранттарга уруксат бербегендиктен акыркы 20 жылда экономикалык застой болуп калды бул өлкөдөчү. Азыр мигранттарга уруксат беребиз деп атат. Мисалы Өзбекстан Эмираттар менен келишим түздү. Миллион өзбекти Эмираттарга ташыйбыз, Эмираттарга алып келебиз дегенчи. Кыргызстанда мигранттарга мындай миграциялык политика, мигранттарга болгон маани мындай эч кандай бир эч нерсе жок да, колдоо жок, саясат жок. Биз мисалы ондогон миллион долларлар деле мигранттарды даярдоого, аларга тил үйрөтүп, Кореяга кетип жүргөнүсүнө корей тилин, Япон тилин, англис тилин, Канада жылына 400 миң адам кабыл алам деп. Эрежесини чыгарды, мындай кыл, шарттарды аткар, келе бер деп атат. Welcome to Canada деп атат да мындайча айтканда. Ушуларды ушуга даярдык жок бизде. Ошого даярдык жок. Ушуларды даярдасак, ушул өлкөлөргө жайсак кандай болот деген суроого бир жооп. Ушул орточо Кыргызстандын мигранттары Кыргызстанга жөнөтүп аткан 2000 доллар бул эң аз дегенде 6000 доллар болот. Эң аз дегенде 6000. 6000 доллар болсо, бул деген Кыргызстанга жылына 2 миллиард эмес, 6 миллиард доллар акча келет деген сөз. Сен биякта ондогон эле миллион долларларды расход кыласың, чыгыш инвестиция кыласың. Биякта сенин экономикаңа 6 миллиард доллар. 6 миллиард доллар. Бул минималдуу бир эсептегич көрсөткүчтөр менен айтып атам.
мен азырчы бул 10 миллиард доллар болушун, 15 миллиард доллар болушун, ушул эле жумушчу күчү, ушул эле миллион адамды перенаправление, бул башка жактарга багыттоо, ушундай бир саясат болуш керек. А миграция бизде кандай жүрүп атат? Миграция баягы айттым го, баягы чамадан түгүл адам билет алып алып аэропортко карап жөнөп атат. Ушунчалык деңгээлде мындай план программа жок. Мисалы, дагы бир нерсе айтып коеюн, мындай өлкөнүн баягы миграциялык саясаты негизи туура эмес да. Мисалы, груз 200 деген бар да, туура? Груз. Мигранттардын эң көйгөй маселеси. Баягы Россияда көп болот. Мисалы, Америкада болбосо случайно баягы GoFund деген платформалар аркылуу акчалар чогулат. Россияда болсо жердеш элек, туулган элек, тигелек, бойлек деп адамдар өздөрү чуркап жинеп жүрөт. А груз 200'дү мамлекет мойнуна алыш керек. Мамлекет кимдин эсебинен жашап атат, эмнеге жашап атат, кантип бир моралдык бир жоопкерчилик болуш керек мамлекеттик бийликте. Мамлекеттик бийликтен мигрант акча сурабайт. Жөн эле мамиле сурайт, мамиле. Мигрантым бар, мага кам көрүп кой, көргөн жерден мындай кол көтөрүп чал деп кой дегендей эле бир жөнөкөй бир элементардуу. 400 жылына 400 груз 200 келет экен. Бул өтө эле мындай арзан эле акча болот мамлекет үчүнчү. Ушуга окшогон нерселерди мамлекет мойнуна алып, Аэрофлот менен мисалы келишимдерди түзүп, элчиликтен бир звонок менен Аэрофлот ташып жеткирип коюш керек. Мигранттар өлүп алгандан кийин дагы кыйналбаш керек. Мен ушул да. Саясат жок эсе, жок мындай Кыргызстан туура эмес мамиле кылып атат да мигранттаргачы. Ошону айтайын дедим. Чоң рахмат, эң эле туура сөздөрдү айттыңыздар. Ошол жанагы пандемия учурунда деле вот Казакстан биздин жердешибиз, Корея мамлекетинде бардык эле масс медиа баары эле ошол жөнүндө сүйлөп жаткан. Бир айдан бери ата жана уул экөө чогуу миграцияда жүргөн экен. Бир айдан бери атамдын денесини Кореядан үйгө алып кете албайм деп аябай эме кылды. Ушунчалык мындай кымбат экен, анан ар бир күн моргто кармаган сайын ошол деле аябай мындай чоң эмеге учурат экен да. Себеби деген алар медициналык страховка, мигранттар көп акчаны коротпойн деп страховка албагандыгы үчүн аябай ушундай кыйынчылыкка дуушар болот экен да. Аябай өкүнүчтүү көрүнүш, чынын айтканда. Чоң рахмат, аябай жакшы сунуштар берилди. Мен сизди толугу менен колдоймун. Чынында эле миграциялык политиканы актуалдаштырыш керек азыркы ситуацияга, азыркы абалга жараша. Туура айтасыз. Эми бир темабыздан кичине бурулалы. Ошол ушунча жылдан бери башка мамлекеттерде иштеп эме кылып келе жатат экенсиз. Эң эле сизге мындай аябай сейрек учураган кызыктуу окуя айтып берсеңиз. Ошол башка мамлекетте жашап жүргөн окуя барбы? Кызыктуу окуя болгон кызыктуу окуя. Кызыктуу окуя мындай болуп калды. Биз лифтке түштүк. Кандай кызыктуу окуя боло берет да, туура? Кандай болсо туура? Биз лифтке түшкөндө бир кыз чыгып калды да лифтке. Мындай биз жаш балдарбыз, анан кыз чыгып калды. Анан кыргызча, орусча баягы ошо кыз жөнүндө сүйлөп баратабыз да. Биз аны арабка деп ойлодук да, арабка деп. Ошентсек, анан бир эле убакта кыз мен силерди түшүнүп атам, мен өзбекмин деп кирди. Анан кичине уялып калганбыз, ошондой окуя. Анан өтө кызыктуу окуя көп эле болот негизичи, бирок азыр эстей албайтам. Рахмат, бул чынында эле бир ошол миграциянын күч экендиги белгилүү да. Эч качан билбейсиң кимди жолугуп каласың депчи. Чынында эле дүйнө аябай кичинекей экен да. Биз түшүнбөйсүң да, өзбек жакын тууган болуп калат бул депчи. Бул болсо болду араб деп эле ошентип сүйлөп барып, ал баардык сөздү угуп алыптыр, анан мен өзбек деп. Аябай чын аябай кызыктуу окуя экен. Чоң рахмат. Эмесе биз деген өзүбүздүн эфирибиздин аягына чыгып жатабыз. Ошол аягында кандай мындай кеңеш берип кетесиз биздин кыргыз келечек жаштарга? Баягы жаштар азыр көп болсо миграция жөнүндө ойлоп келатышат. Биз аябай көп жаштар менен иштейбиз. Кийин болсо ар кандай бир мындай кыскача изилдөө жүргүзөбүз, анкетирование жасап жүрөбүз.
ошондо мындай карасак тенденция 70% баары мындай миграцияга кетем деген мындай ою бар да, ойлоп каяка барсам экен деп ушинтип ойлонуп жүрүшөт да. Ошолорго кандай кеңеш бермексиз сиз? Эми мындай бүгүн азыр бизде кайра шайлоо болуп атпайбы? Анан шайлоодо баягы эмелер чыгып атат. Мен тигинтип коем, мынтип коем, анан миграцияда жүргөн элдин баарын алып келип алам депчи. Бул утопия дагы эмес. Эгер утопиянан дагы нар жакта бир уровень болсо, булчу ошол да. Бул мүмкүн эмес. Бүгүн, эртең бул такыр мүмкүн эмес. Кыргызстан өнүгүп келе жаткан өлкөбүз деп айтат. Кыргызстан артта калган өлкө. Кыргызстан өнүкпөгөн өлкө. Кыргызстан дүйнөдө 3-чү өлкөлөрдүн катарына кирет. Бул эмнеден кабар берет? Бул деген Кыргызстан алдыдагы жылдарда дагы өзүнүн жумушчу күчүн, өзүнүн адамдарын мигрант катары башка чет өлкөлөргө экспорттогонго муктаждыгы бар. Бул жакын аралыкта бүтпөйт, түгөнбөйт. Ошондуктан жанагы сиз айтып аткан 70% көрсөткүч чыгып атат. Себеби адамдар билет, реалити, мындай реалдуулук ошого алып барып атат. Ошондой баягыдай жалган лозунг чакырыктарга ишенбеш керек. Мамлекет жана биз үстүндө сөз кылган миграциялык саясатты кылбай атабы? Миграциялык саясатты ар бир индивид өзү кылыш керек. Кантип кылат? Биринчи точный целди белгилеш керек. Каяка барат? Россияга барабы? Орусча мыкты өздөштүрүп барып, орустарды орус тили менен айтышкандай жеңип алыш керек. Ошончолук деңгээлде даярдык менен барыш керек. Жакшы, мыкты адис болсоң, Орусияга барып сен жөнөкөй жумуш эмес, жакшыраак жумушка ээ болосуң. 5 сом эмес, айлыгың 6 сом болот. Мунун баары учетко алыш керек. Кореяга жөнөсөң, баргың келип атса, бүгүн корей тилин үйрөн. Японияга жөнөсөң, анын тилин үйрөн, мыйзамдарын үйрөн. Центрлерге бар ошол жакта. Англис тил өлкөлөрүнө жөнөсөң, ошону үйрөн. Германияга, Европага, араб өлкөлөрүнөн көп миграция болуп атат. Кыргызстандан деле чыкса болот. Мына ошондуктан даярдык көрүш керек да. Бардыгы даярданса дейм да. Мындай даярдыксыз жолго чыгып алуу бул баягы билбейм, ролу жок машинеге отургандай эле бир баягы риск да, чоң риск. Даярдык менен барса, эмне болот? Эмнеден кийин эмне болот? Бүт нерселер өзү күткөндөй болот да. Ошого бүтүндөй немегине мен даярдангыла демекчимин. Даярданып туруп, анан миграцияга баягы сунуш берип, тапшырып, анан кетиш керек да. Ошондо жыйынтыгы жакшы болот деген ойдомун. Чоң рахмат, Асхат байке. Биздин деген эгерде көрүүчүлөрүбүз онлайн трансляциябыздан кийин катедир бир суроолору болсо сизге, мисалы үчүн, даректүү түрдө кайрылса болобу? Рухсат алып кетейик сразу. Эми кайрыла берсин, анан баягы сразу жооп бербей калсам таарынбаса болот да. Жок, эми негизинен да, мисалы үчүн же болбосо биз инсан эле алып бир Сауд Арабия болобучу, Катар болобу, ошол чыгыш мамлекеттеринде миграцияга даярдануу боюнча кандайдыр бир мындай практикалык кеңеш керек болсо, сизге кайрылып сурап турсак болобу деген суроо эмелер, ойлор болуп жатат. Албетте болот. Инсан элек коомдук фондуга сразу Инсан элек коомдук фонду жана азыр болсо жаңы эле түзүлүп келе жаткан мигранттардын кесиптик бирлиги, профсоюз мигрантов орусча айтканда, бизнес социалдык. Биз деген ошол миграцияга даярданып жаткан жаш кыз келиндерге жана бардык эле мекендештерибизге жардам көрсөтөбүз. Бул биринчиден өзүнүн эмгек укуктарын билүү, экинчиден баягындай легалдуу жумушка орноштуруу. Эгерде кандайдыр бир эмгек укуктарын бузуулар болсо, биз деген легалдуу баягындай иш берүүчүлөр менен баягындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз, же болбосо айлык маянасы берилбеген эле легалдуу түрдө ошол акчаларды чыгарып берүү
ошондой жумуштарды аткарабыз. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, эгерде сиздер ошол маселелер боюнча кызыктар болсоңуздар, биздин социалдык баракчаларга дагы бир жолу кайрылыңыздар. Хэштегтер менен ушул посттун астында жазылып турат. Мигранттардын кесиптик бирлиги, профсоюз мигрантов жана инсан элек коопсуздук фонду, общественный фонд инсан элек. Мен болсо дагы бир жолу айтып кетер элем. Бүгүнкү эфир AKШ'нын бул компания Америка Кошмо Штаттарынын элинин жардамы аркылуу эл аралык өнүгүү агентствосу USAID жана Windrock International борбордук Азиядагы коопсуз миграция программасы аркылуу ишке ашып жатат. Сиздердин көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Асхат байке, сиздин кеңештериңиз үчүн аябагандай чоң кызыктуу фактыларды келтирип болгон сунуштарыңыз үчүн чоң рахмат. Бул аябагандай эгебейсиз мындай чоң мындай салым, информациялык салым да. Чынында баягындай ар бир адам өзгөчө баягы мигрант өзүнүн турмушунда ошол өзүнүн башынан өткөрүп жана Кыргызстанды чет жактан мындай карап, анализдеп, өзүнүн оюну, пикири мындай ар бириники башкача, анан кийин баары туура болуп эсептелет. Сизге чоң рахмат ушул убагыңызды бөлүп биз менен бүгүнкү эфирге катышканыңыз үчүн. Айтып койсом болобу? Болот. Азыр эфир бүтүп барат окшойт. Мен ушул бүтүндөй дүйнөдө жүргөн мигранттарга кайрылып койсом да, ошо кыргыз мигранттарына, кыргыз жарандарыначы. Ушул эмеден пайдаланып, мүмкүнчүлүктөн. Ошол эгер мигранттар да, мисалы, бүгүн мен дагы бир мигранттардын мамлекет алымда именно Кыргызстандын шартында ордуну эмесини белгилегим келе берет. Себеби муну Кыргызстанда жүргөндөр же болбосо кыргыз бийлиги байкабай билбей атат. Бүгүн эгер Кыргызстан бир кеме болсо, ал сүзүп баратса, же ушул Титаникке окшоп айсбергти түртүп алып чөкпөй турса, кетпей турган болсо, бул именно ушул мигранттардын айынан. Бүгүн мигранттарга айтат элем, мигрантмын деп баягы өзүнү сенелөө болсо аны алып салыш керек. Же болбосо баягы кусалдыктар болобу, ар түрдүү нерселерди баштан алып салыш керек. Мигранттар бүгүн Кыргызстандын шартында, бул баатырлар, коргоочулар, мисалычы, мамлекетти ушундай сактап тургандар деп мен кесе айтам. Себеби бая сизге айттым, фактыларды бердим, туурабы? Канча 1,5 миллиардга титирейт Кыргызстан, 60-70 миллиард келбей калганда эмне болот эле? Ошондуктан мигранттардын ар бирине мен тараптан мындай сый урмат да, респект деп коет. Мындай эмеде ошол баардыгынын тапкандарында береке болсун, ден соолугу сак болсун мигранттарыбыздын. Дагы эмне дейбиз? Кылган кыялдары, түзгөн үмүттөрү ишке ашсын. Кыргызстанга аман эсен кайтсын, кайтабыз дегендери. Анан экинчи нерсе, мен сиздерге дагы рахмат айтып коеюн. Инсан элек коомдук фонду бул мигранттар менен эмес, мигранттардын жерлерде, айылдарда калган үй бүлөлөр менен да ар түрдүү иш-чараларды уюштурат. Мен баягы Фейсбуктан билгенге караганда, бул эми жана эле айттым, бул мамлекет кылыш керек болгон нерселер эле. Силер ошол функцияны алып кылып атасыңар. Бул дагы бир мындай жөнөкөй эле мындай түшүнүктүүрөөк кылып айтканда тапляп нерсе эмес да, бул мындай өтө маанилүү нерсе. Ошон үчүн сиздерге аябай чоң рахмат. Мигранттарга көңүл бөлүп койгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Бүтүндөй мигранттардын атынан ушул инсан элек коомдук фонду, сиздердин команда, сизге баарыңыздарга биз дагы рахмат айтабыз. Чоң рахмат сизге дагы. Дагы бир жолу айтып кетер элем, бул түз эфирлердин сериясы ааламды айланткан мигранттар аттуу информациялык кампаниянын ичинде. Ушуга дагы кошулам, ушул сөздүн астыга мен дагы кол коем. Ааламды чындап мигранттар айлантып атат. Бая эле айттым, фактыларды, эмелерди келтирдик, чындыгында ошондой. Рахмат, сак болуңуздар, бар болуңуздар. Асхат байке, сизге ийгилик. Ушул пандемия, коронавирус пандемиясы ичинде өзүңүздөр, үй бүлөңүздөр сак болуңуздар, бар болуңуздар. Ар дайым байланышта бололу. Дагы бир жолу 18 декабрь эл аралык мигранттар күнү менен куттуктайм. Куттуктайбыз сиздерди. Макул, рахмат. Көрүшкөнчө.